Мына 2019 жылға биздин Баткен областық капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан ушул Кыргыз Республикасынын республикалык бюджеттен жалаң курулуштарга бөлүнгөн каржылоосу 350 миллион болду. Бул былтырга салыштырганда 2 эсе көп деп айтсак болот. Себеби былтыр 18 жылы 165 миллион каржыланган курулуш тармагына. Быйыл болсо мына президентибиздин аймактарды өнүктүрүү, чек арага жакын аймактарды социалдык жактан, башка жактан коргоо маселелер программаларынын алкагында быйыл 350 миллион Баткен областына акча бөлүндү. Ошонун негизинде мына сиздер көрүп турган азыр бул дагы чек арага жакын жайгашкан аймак болуп эсептелет. Аксай айыл өкмөтү, бул жерде Ак Татыр айыл өкмөтү деп аталат. Мына азыр сиздер көрүп турган Ак Татыр айылындагы Момунов атындагы 150 орундуу мектептин курулушун көрүп турасыздар. Бул мектеп конкурстук баасы 45 миллионго түшкөн. Азыр мына сентябрда башталды эле. Сентябрда. Азыр мына ушул иш жүрүп атат. Буюрса ушул келе жаткан 20-жылдын сентябрына толук бүткөрүп, окуучуларды киргизебиз деп аракет кылып атабыз. Андан сырткары айта кете турган болсок, чек арага жакын жайгашкан аймактарды социалдык жактан коргоо алкагында атайын программа бар. Ал жерде 437-чи өкмөттүн токтому бар. 520-чы, 140-чы токтомдор бар. Ушул токтомдордун негизинде 20-га жакын объекттерде курулуш жүрүп жатат. Бул атайын чек арага жакын жайгашкан аймактар үчүн. Бул жерде ФАПтар бар, балдар бакчалары бар. Андан тышкары баягы линия электропередача деп коет. Баягы трансформатор начар жерлерге, свет аз жеткен айылдарга трансформаторларды коюу, электр чубалгыларын тартуу, ушундай программалар бар. Бардыгы биригип азыркы күндө бизде 20 өзүнчө отдельный, өзүнчө 20 объект ошо курулуп атат. Андан сырткары өзү жалпы Баткен областы боюнча бизде ошол курулуп жаткан объектлердин жалпы саны 70-тин тегереги 70-тей. Ошонун 20сы ошол чек араларды колдоо маселесинде, анан калгандары жылдан жылга өтүп келе жаткандары бар, жаңы курулуп жаткандары дагы бар. Ошонун ичинен балдар бакчалары, мектептер курулуп атат. Ошол быйыл 20-чы жылга дагы жакшы курулуштарга жакшы каржылоо болот деген үмүттөбүз. Буюрса ошонун аркагында иш жүрүп атат. 2019 жылы жана мен айтып кеткендей биз 20 объект бүткөрдүк. Ошонун 20 объекттин былтырга салыштырмалуу 2 эсе болот да. Былтыр 18 жылы 10 объект бүткөрүлсө, быйыл 20 объект бүткөрүлүп атат. Ошонун 18-и документалдуу кабыл алынып, акт водасы тапшырылып өттү. Экөөсү бүттү, бирок баягы документи үлгүрбөй тапшырылбай калды. А так жалпы саны ошо 20 объект бүткөрүлдү да. 2020 жылга буюрса эми ушул президентибиз Сооронбай Шариповичтин айтканына карасак, Баткен областына көбүрөөк көңүл бурула турган, көп жылдан бери көңүл бөлүнбөй келген, анан четте калган аймак дегендей, бизге келип айтканына караганда 20 жылга буюрса ошол 14-15 жылдан бери бүтпөй келе жаткан мектептер бар. Ушулардын баардыгын толук бүткөрөбүз деген программасы бар. Буюрса ошолордун үмүт кылып атабыз. Эгер ошолордун баардыгы аткарыла турган болсо, быйылкы жылга өзүбүздүн прогноз боюнча бир 30дан ашуу объект тапшырабыз деп турабыз да. 30дан да ашуу, даже 40ка жакын тапшырылып кетиши мүмкүн. Себеби дегенде мына быйыл 19-жылда эле уже 2 эсеге көп тапшырдык да. Эми 20-жылга дагы өзүбүздүн прогноз боюнча ошол 40ка, 30дан ашык 40ка жакын объект бүткөрөбүз деп турабыз да. Мына Саудовский кредит деген программа бар. Ошол боюнча биздин Кыргыз өкмөтүнө караштуу архитектура жана курулуш агенттигинин программасы менен курулуп атат. Мына Саудиядан берген кредиттердин негизинде. Ошондой эми ошон Баткен областында 3 мектеп курулуп жатат. Айта кетсек, Кадамжай районунда 1 мектеп, 275 орундуу. Лейлеги районунда, Голбо айылында дагы 275 орундуу мектеп кетип атат. Анан Баткен шаарынын өзүндө мына Акташ участкасында билесиңер, чоң 375 орундуу мектеп курулуш жүрүп атат.
Булардын дагы проекттин документациялары бүткөрүлүп, ушул күзүндөсү үчөөндө тең жумуш башталды. Бардына капсул салынып, азыр үчөөндө тең катуу жумуш баратат, кетип атат.